Көпчүлүк инсандар башка бирөөнүн жашоосунун таза эмес, анын кемчилигин издөөнү, катасын издөөнү аябай жакшы көрүшөт. Мына ушул күзгү сыяктуу. Караңыз, мени күзгүдө кандай көрүп атасыз? Аябай кир, жашоосу болбогон бир инсан катары, же болбосо жакшы бир инсан көрүнбөй атам. Ошондойбу? Туура. Балким сиз катаны менден эмес, өзүңүздөн издеп көрүңүз. Кемчилик балким өзүңүздөдүр. Эгер мени жакшы бир инсан катары же тунук бир жашоодо көргүңүз келсе, анда сиз эмне кыласыз? Бул өзүңүздүн күзгүңүздү жакшылап тазалайсыз. Менин жашоом, менин көрүнүшүм, менин деги эле кандай жашаганым, кандай көрүнүшүм сизге так жана даана көрүнөт. Ошол үчүн бирөөнүн жашоосунун кемчилигин, катачылыгын эмес, балким өзүңүздүн кемчилигиңизди, катаңызды карап көрүңүз. Ислам шарияты дагы мына ушул нерсеге үндөйт. Башка бирөөнүн айыбын ачуудан мурда өзүңүздүн жашооңузду оңдоңуз. Бирөөнүн адебин, бирөөнүн башка бир кемчилигин оңдойм дебей, балким өзүңүздүн жашооңузду оңдоңуз.